Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз эли зор кубаныч менен кабыл алып, бул чечимди дүйнө коомчулугу да тааныды. Коомчулук өкүлдөрү бул өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур болгондугун белгилешүүдө. Бул элге келиши албетте жакшы. Өзүңдүн байлыгыңа, өз жериңе ээ болуу деген бул жана демократия дегенибиз чоң ырыскы болот да. Буга мен абдан кубандым. Анан ошондой эле кубанычтын талас өзүбүздүн жери экенинен да көргүм келет. Элдин ырыскысы болмок деген оюм бар. Кумтөрдүн жолу менен биз дагы ошондой жылсак деген оюм бар менин. Кумтөр алтын кени мамлекеттин карамагына өткөнү кирешеси да тиешелүү түрдө өсүп жатат. Мамлекет башчысынын саясий эрки, чечкиндүү кадамдары менен эң негизгиси элдин талабы аткарылып, мындан ары алтын кени мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейт. Президент Садыр Жапаров жылдап топтолгон көйгөйлөрдү, ошол эле учурда элдин талабын эске алуу менен тармактагы абалды жөнгө салуу боюнча токен тармагын реформалоо тууралуу жарлыкка кол койгон эле. Кимге жолукпагын ушундай сүйүнүч менен Кумтөр жөнүндө айтса, Садырга рахматтарын айтышып атат. Мынакей баягы асабы болбой, асыл болбойт дейт. Мына асылы болду. Бүгүнкү күнү максатына жетти. Айлыктар көбөйөт, пенсиялар көбөйөт, пособиялар көбөйөт. Буюрса элдин жашоосу жакшы калыпка келет. Кыргыз эли өркүндө өсөт. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы мамлекетке тиешелүү. Эгемендүү өлкө тарыхындагы бул саясий чоң жеңиш жалпы кыргызстандыктардын колдоосуна ээ болду. Биз карапайым эл деле ошо Кумтөрдүн ушундай өзүбүз үчүн иштеп атканына жана башка өлкөлөрдүн президенттерин куттуктап, биздин мындай жаңы эме болуп атканда биз деле кубанычтабыз мисалы. Биз деле сүйүнөбүз. Мурда деле ар кимдер эметип кетип атканданы туурабы? Андан көрө өзүбүз үчүн иштеп атканга менин оюм туура эле негизи. Өзүбүздүн касынабызга түшүп атат. Пайдасы кыргыз эли үчүн болуп атканы мен туура деп эле ойлойм. Кумтөр эмне болгондон кийин биздин каражат келген, конечно, сүйүнөбүз бизге. Бизге карай калды, бизге каратты Кумтөр. Анан кийин өзүбүздүн байлыгыбызды өзүбүз алсак жакшы да туурабы? Элибизде жакшы болот. Журтубузда баягы балдарыбызды ишканага жакшы иштейт. Иш несі ачылып калбады, жакшы болду. Абдан сүйүнүчтүбүз, жакшы өзүбүзгө өткөндөн кийин. Дүйнө жүзүн таанып алса, ошо президентибизге рахмат, ушунча мээнет кылып, ушундай Кыргызстанга мээнет кылып иш алып барып атканына рахмат. Бизди өзүбүздү өстүрсүн, Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Кыргызстанда калктын бакубат жашоосун, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууда мамлекеттик бийликтин мындай кадамдары элдин ишенимин арттырат. Бул эң жакшы чечим болду. Садыр Жапаров биздин президентибизге албетте чоң рахмат. Абдан чоң эмгектенди, чоң иш жазады. Бул керек болсо тарыхта кала турган нерсе болду. Элге эң жакшы пайда болду. Мына бюджетибиз толукталып атат. 1,5 жылдан берки алдыга жылып аткан экономикада болсун, бюджеттик системада болсун, башкада болсун, ушунун баары түздөн түз Кумтөр кенинин бизге карап калышына, биздин пайдабызга, элдин пайдасын иштеп атканына чоң салымын кошуп атат. Кумтөр алтын кени мамлекеттин карамагына өтүп, улуттук кызыкчылык биринчи орунга коюлду. Белгиле кетүүчү жагдай, уставдык капиталында мамлекеттин 100% катышуусу менен улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы түзүлдү. Буга чейин калдыктарды кайра иштетүүгө каралган каражат 17 банкта орун алса, эми 340 миллион сом бир гана мамлекеттик банктарда сакталат. Бул каражат чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү долбоорлоруна төмөн пайыздар менен берилип, экономиканы өнүктүрүүгө өбөлгө болмокчу. Рахат Бишалиева, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талаш шаары.